Эркек баланы негизи эркелетип өстүргөн болбойт. Ага сүйүү бериш керек, бирок ошол эле кезде жашоого тыңытыш керек башында. Бирок эркек киши ушундай зат болот, негизи эркекте биздин кыргыздын эркектери такыр башкача болот. Эркексин деп айтышат, эркексин деген сөз эле өзүнчө бир чоң намыска бизди даярдайт да. Эркек киши акыркы күндөрү байкасаңыздар, эркектер аябай энергиясы түшүп, жумуш жактан же көп эле бизде кандай десем, мындай слабыйлашып баратат да, орусча айткандачы. Эмне үчүн мындай болуп атат? Себеби энелер тарбиялаганда же аталар тарбиялаганда өзү өткөн кыйынчылык жолдон балдарын өткөргүсү келбейт дагы балага бүт нерсени берип атат. А бүт нерсеси бар баланын максаты болобу? Эмнеге жетишем деген максат болот? Максат жок. Ошондуктан эркектер акыркы күндөрү максаты жок жашап калды. Эч нерсе кызыксыз. Сүйүүгө жетет. Сүйүүдөн башка эмне бар? Өзүнчө бир максат болуш керек. Мен өзүмдүн колум менен иштешим керек. Мен моуну табышым керек. Мен буга деген кубаныч тартып алышым керек деген максат жок. Себеби жаш балдардын баардыгын өзүбүздө болгон травмаларыбызды балдарыбыз менен жапкыбыз келет дагы. Балдарга мен машина ойногон эмесмин деп балдарга өзү иштеп атасы машина алып берет. Же апасы мен баламда мен кийинген эмесмин, кийбей калган нерселеримди балам кийиши керек деп кымбат баалуу нерселерди баалуулукту түшүнбөй жатпайбы? Бул жашоого болгон кызыгуу жок болуп атат. Кантип жашайбыз? Ошондуктан азыр ким аялы жакшы чыгат, өзү аракет кылбагандан аялы көчөгө чыгып иштеп баштады. Аялдардын баары көчөгө чыкты дей беребиз, ал андан эмес. Натыйжасын көрө беребиз биз. А натыйжанын ичиндеги эмне болуп атканын түшүнбөй атпайбызбы? Эмне үчүн аял чыкты? Себеби эркек кыймылдабай койду. Эркекте кызыгуу жок, эркекте максат жок. Аны эч ким сен муну кыла аласың же жасай аласың деген мотивация берген эмес. А биздин энелер, кээ бирки энелер бар, колуңан эмне келет? Сен жашсың, отуруп тур. 11-класс болуп калса да, сен колуңан эмне келет? Балам, сен жашсың, кийин чоңойгондо кыласың дей берет. Качан чоңойот бала? 10 жаштан баштап баланы уже көчөгө чыгыш керек. Бир нерсе тапканга үйрөтүш керек, окутканды үйрөтүш керек. Кайсы бир адамды көрсөтүш керек. Бул мындай адам болушуң керек сен. Же болбосо ата өзү пример болуп бериш керек. Мен ушуга жеткем, балам, сен дагы колуңан келет, жете аласың депчи. Андай нерсе жок болуп атпайбы? Жакында мен бир жакшы таанышым, жакшы насаатчым деп койсом болот. Ошонун келтирген жакшы бир мисалын эстеп кеттим. Сиздерге айтып берейин. Бир кушту элестетиңиз. Ургачы жана эркек. Эркек куш келип өзүнүн балапандарына тамак алып келет да. А ургагычы куш аны бапестейт. Аны деген коргойт башка куштардан же болбосо башка жырткычтардан коргойт, баланы багыш үчүн. Ошол эле нерсе биздин жашоодо. Эми караңыз, ургачы куш барып тамакты алып келет, а эркек болсо монтип кайсы канаты менен жабат? Айтыңызчы, өзүнүн балапандарын кайсы канаты менен жабат? Ошол сыяктуу эле биздин жашоодо өзгөрүп кетти. Бул жаныбарлардын жашоосун айтып берип атам мен. А биздин адамдардын жашоосу эмне үчүн? Себеби биз акыркы күндөрү намыс дегенди унутуп калдык. Эркектен орду дегенди унутуп калдык. Көпчүлүк кезде мен аялдарды деле, эркектерде деле күнөө бар деп айтпайм. Ар кандай учурлар болуп калышы мүмкүн. Эркекке болгон ишенич азайып баштады. Эмне үчүн? Алар деген өзүнө болгон ишеничи жок. Ал бир үй бүлөнү колуман келет деп үй бүлө курдубу? Ошол үй бүлөнү алып кете албаган учурлар болот. Ал бир эле жолу кадам таштайт, ал жерден жыгылгандан кийин ал эркек артка кадам таштайт. Артка кадам таштабай сен дагы алдыга жүр дегенге кимдер керек? Бул өзүңдүн үйүңдөгү апаң болушу мүмкүн, атаң болушу мүмкүн, же бир тууганың, колдоочуларың болушу мүмкүн. Эгер ушунчалык эле болбой атса, психологко барышың керек. Эмне үчүн? Себеби сен аттаган кадам бул сендеги болгон биринчи опыт. Экинчи кадам сендеги экинчи тажрыйба.
үчүнчү кадам үчүнчү, ошондо гана сен чоңоесуң. А биз эмне кылып атабыз? Бизге андай нерсени эч ким үйрөткөн эмес. Биринчи кадам басканда эле жыгылгандан кийин тажрыйба деген нерсени түшүнбөй эле биз артка чегинип баштайбыз. Сенин колуңан эч нерсе келбей турбайбы деген нерсеге бар. Себеби үй бүлөдө ошондой тарбия. Азыркы заманда үй бүлөдө тарбия көп деле жок, ачык эле айта алам. Себеби эне менен бала через Reels аркылуу эле сүйлөшүп калган учурлар болду, же болбосо Instagram аркылуу сүйлөшүп калган учурлар. Ата тарбиясын баласына жөнөтөт, бирөөнүн сүйлөгөнүн бала атасына, орусча айтканда, намек кылып жөнөткөн учурлар абдан көп да. Үйүндө кимди көрдүңүз? Акыркы күндөрү андай адамдар өтө аз. Үйүндө отуруп алып атасы баласы менен сырдашып, баласына колдоо көрсөткөн учурлар өтө аз. Себеби ата өзүнүн жумушу менен мен буларга акча табышым керек, багышым керек деп туруп, материалдык жакка кетет дагы, материалдык жактан үй бүлөдөгү тарбияны унутуп калат. А эне дагы өзүнүн жумушу менен кетет. Же болбосо балдарды эне гана тарбиялайт дагы, бул аялдык энергия да. Эркекке эркек керек, аялга аял керек дегендей. Ошондой учурлар көп кездешип баштады. Мен азыр бүт эле областтар менен иштеп көрдүм деп айтсам болот. Себеби Бишкек шаарында мага түндүк область, түндүктө жайгашкан областтар келет. Жалал Абад шаарында да иштейм. Жалал Абад шаарында түштүктөн кайрылгандар абдан көп. Баткендин өзүнчө көйгөйү бар. Жалал Абадтын өзүнчө көйгөйү бар. Оштун өзүнчө көйгөйү бар. Көлдүн өзүнчө көйгөйү бар. Себеби ар бир жерден бир эле окшоштуктар. Мисалы, баарыбызга эле белгилүү, мен аны жакшы жаман деп бөлбөйм. Бирок ошол эле түштүк тарапта көпчүлүгүндө ата менен кыздын мамилеси өтө каттуу. Ата кыздын эркелетпейт көпчүлүк кезде, буга чейин түштүктө. Себеби каттуу кармашкан, каттуу кармаш керек деп кызды каттуу кармап жүрүп, эркектей кылып тарбиялап коюшкан. А эркектерди боло берет балама деп туруп, баланы көчөгө чыгарып коюп, эркекке каттуу тарбия берилбей калган. Байкасаңыз, кыз балдар бир жакка барыш үчүн, же болбосо паркка барыш үчүн дагы сен могу жумушту кылсаң гана анан барасың деп золушка кылып тарбиялашкан, кыздарды. Сен ушуну жасаганда гана кыласың. А ошону көрүп чоңойгон кыз кантип жашайт? Ошон үчүн мен иш кылганда дагы буга жагынат экем. Мен могу жумушту кылсам, анан буга жагынат экен деп, турмушунда дагы ошол менен өзү иллюзияга кирип кетип, турмушта дагы көйгөйлөрдүн баары ошондон келип чыгат. Себеби бул установка, биз кичине кезибизден келген эле установкаларда. Нарында, көлдө, же болбосо чүйдө көпчүлүк кезде андай учурлар аз кездешет, бирок бири-бирине болгон мээрим аз. Себеби бала чоңоет, ата менен апа ошол кезде баланы багышым керек деп чыгып кетишет башка жакка. Же ата-энеден өзүнүн ата-энесине, кайнене кайнатасына берип коет дагы, бала мээримсиз өсүп калат. Анан ортодо баягы 2 жаш өзүнө келип, байлык, бийлик, үйүн, жайын койгондон кийин баласын 9 жашта, же болбосо 10 жашта, же 17 жашта алып келишет. Алып келгенден кийин кандай контакт болот экөөндө? Кантип сүйүү болот? Андан кийин чоң атасы менен чоң энеси кайтыш болгондо, алар ошолорго болгон сүйүүсү менен бул жашоодо жалгыз калгандай эле жашап жүрүшөт. Ошондой учурлар да көп кездешет. Буюрса 2025-жылдан баштап социалдык тармактарда дайыма сиздер менен чогуу болом, онлайн түрүндө. Эгерде Бишкек шаарында болсоңуздар, офлайн түрүндө кайрылсаңыздар болот, бирок алдын ала жазылуу менен гана кабыл алам. Кээ бир учурлар болот, мен баламды жөнөтөйүн дедим эле, же жолдошумду жөнөтөйүн дедим эле деген учурлар көп кездешет да. Ошолорго ачык эле айтып коеюн. Эгер адамдын каалоосу болбосо, аны мага жибергендин кереги жок. Себеби мен келген кишиден дайыма биринчи эле берген суроом, өзүңдүн каалооң менен келдиңби? Себеби биз жан дүйнө менен иштейбиз да. Мен аны орусча айтканда заставлять этип иштей албайм. Анда эч кандай өзгөрүү болбойт, результат болбойт. Адам качан гана ушул нерсе мага, ушул нерседен чыгышым керек деген чечимге келгенден кийин гана бизге келишет.
ошондо абдан жакшы жыйынтыктар менен кетишет. Жалал Абад шаарында иштейм оффлайн түрүндө, себеби ал жакта психосоматика менен иштейм көпчүлүк убакыттарда. Социалдык тармактарда дайыма сиздер менен чогуу болом деп сөз бере алам. Андан кийин менин телефон номерлерим бар, YouTube каналдарым бар. Сиздерге YouTube'дан дагы өзүнчө бир жакшы маалыматтарды, менде болгон маалыматтарды берип, бир аз да болсо жаратыңыздарга жеңилдик бергенге аракет кылам.